Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына дүйнөнү каптаган апат бизди дагы айланып өткөн жок. Илдетти жуктургандардын саны күн санап өсүүдө. Тилекке каршы бул бизде гана эмес, экономикасы күчтүү мамлекеттер дагы кыйын күндөргө кептеди. Кечээ парламенттин кезексиз жыйынында сырттагы миңдеген мекендештер алардын тагдыры жана маселеси кандай чечилет деп күттү. Тилекке каршы конкреттүү жана так чечим уга алган жок. Биз мамлекеттин сыртында калган биздин мекендештерибиз, журтташтарыбыздын тагдырын унутпашыбыз керек. Мына канча деген студенттер, канча деген жарандар, канча деген эмгек мигранттарыбыз, канча деген иш менен чыгып кеткендер, канча деген транзит менен келаткандар сыртта калды. Буферный зонада калган биздин талай журтташыбыз турат. Алардын же жата турган жери жок, же иче турган тамагы жок, же төлөй турган акчасы жок, кыйналууда. Мына аларды биз унуттар калтырбашыбыз керек. Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, приоритет катары күн тартибинде бул маселени карап бериңиздерди биз суранабыз. Айтор айрым мамлекеттерде парламент депутаттары ашыкча чыгашаларынан баш тартып, жада калса 3 айлык, 7 айлык, айрымдары 1 жылдык жана 3 жылдык айлыктардан баш тартууда. Бул аябагандай чоң көлөмдө каражат болот экен. Мына ошол каражаттарды жардамга муктаж адамдарына жумшоодо. Биздин сунушубуз, урматтуу эл өкүлдөрү, парламенттин бүгүн аппаратынын иши токтоду. Мына парламенттин эл өкүлдөрү ашыкча чыгашаларыңарды үнөмдөө менен, эгерде мүмкүн болсо 3 айлык же 5 айлык айлыгыңардан баш тартсаңар, бул өз эле 15 миллиондон 30 миллионго чейин барат экен. Мына ушул акчаны биздин сырттагы мекендештерге атай эсеп менен жумшасак болчудай. Ага эмне кылсак болот? Атай бортторду жөнөтүү. Эгерде такыр эле мамлекеттер ортосунда сүйлөшүү мүмкүн болбой, рейстерди көтөрө албасак, чыгара албасак, анда ошо жеринен жардам бергенди колго алышыбыз керек. Канча деген адамыбыз, канча деген бир туугандарыбыз бүгүн ачка калды. Айтарым, ошол эле Туркияда 300дөн ашык биздин жарандарыбыз келе албай турат. Мына Россияда, Новосибирскиде, Оренбургда, Москванын өзүндө, Россиянын бардык шаарларына келе албай аткан мекендештерибиз бар. Мына Казакстанда, Вьетнамда, ошол эле көптөгөн мамлекеттерде биздин мекендештерибиз бүгүн камалып калды. Бардыгына кол сунуп жардам бере турган учур келди. Бүгүн бул оор кырдаалдан жана бул илдет менен күрөшүүдөн бир гана ынтымак жана биримдик менен чыга аларыбызга көзүбүз жетет. Мына ушуга баардыгыңыздар чакырабыз. Рахмат.